Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Ант беремин. Өз күчүмдү, эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябууга ант берем. Ант берем. Сактап жериңди, алато кыргыз элиңди, аскер катарында. Уланбеков Мирбек 18 жашта, Талас облусунан келген. 4 бир туугандын 3-чүсү. Ал бала кезинен аскер болууну кыялданчу. Эми минтип өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунда аскердик милдетин аткарууга киришүүгө ант берип, бала чагынан эңсеген кыялы орундалып атканына кубанат. Бул өзүмдүн кичи кезинен берки кыялым болчу. Аскерге келип өзүмдүн кыргыз мамлекетинин алдына атуулук милдетимди өтөйүн деген буюрса ошол милдеттин азыр ант бердим. Аскерге келип биз көптөгөн чөбөрчүлүктөргө үйлөндүк бир айдын ичинде. Эртеменки режимге көндүк, эртемен алтыда туруп, кечинде 10да жатып, күндө бул жактан ар кандай күндөр кызыктуу өтөт. Бул жактан келип жаңы досторду таптым. Биздин ошол эки аскер бөлүктө чоң майрам болуп атат. Биз кезектеги ошо нөөмөттүк аскерлердин ошол эки ант берүү аземинде болдук. Учурда ошол биздин аскер бөлүккө 77 нөөмөттүк аскер кызматкерин жыл сайын кабыл алабыз. Өзгөчө Абалдар министрлигинде мына биз ушундай шартка келтирип койгонбуз. 2 призыв жок да, 1 призыв гана, бирле призыв. Бул бири-бирин эметсе да, бири-бири тең балдар, чогуу эметкен бир 2 жаш айырма болгон балдар да болуп калышы мүмкүн, түшүп калат кээде. Анан кийин бул бири-бири менен ынтымакташып, 1 призыв болуп, баягы дедовщинаны мына жокко чыгаруу максатында ушундай талаптарга алып келгенбиз. Аскердик бөлүктүн өздүк курамы өлкө аймагындагы табигый жана техногендик кырсыктардын алдын алуу жана жоюудагы эрдиктерин сыймыктануу менен айтса болот. Өз ишине берилгендиги, ыкчам жана эр жүрөктүүлүгү менен өткөн жылы Түркия мамлекетиндеги ири жер титирөөдө командири баш болуп, прапорщик, сержанттар кыйроого учураган жарандарды куткаруу жана издеп табуу иштеринде көрөгөчтүк менен кызмат көрсөтүп, кыргыз куткаруучуларынын жогорку чеберчилигин, даярдыктарын эл аралык аренада далилдеп келишти. Душман изин кайтарган. Улуу балам армияга келип, жакшы присягасында ант бергендерин көрүп өзүнчө толкунданып сүйүндүк. Аскерге келбей турган балдарга айтмакмын, келгиле деп. Условиялары жакшы экен, аябай. Бардыгын көрдүк, тамак аштарын, жатаканаларын. Армияга службага келди эле. Служба өтөрүп атат. Бүгүн ант берди. Өтө сүрдөнүп бере алабы экен, кандай болду экен деп жакшы буюрса, нормальный бардыгы. Иш-чаранын соңунда келген коноктор куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбордун аскердик жатаканасы, тамактануучу, жуунуучу, эс алуучу жайлары жана окуу бөлмөлөрү менен таанышып, ички оңдоп түзөө, жаңылоо жана жасалгылоо жумуштары ишке ашканына ыраазы болушту. Мунун баары жоокерлердин жана өздүк курамдын күчтөрү менен жасалган. Андан соң борбордун ардагерлерине арналган аллеяга карагайлардын көчөттөрү отургузулду. Ардагерлер да кур келбей өздөрүнүн чакан белегин тапшырышты. Биздин кызматын өтөп, чоң ийгиликтерге жетишкен. Намыс жансın жүрөгүңөн, эл үчүн тиге туруп, антын ыйык тутуп, алга карай умтулуп. Намыс жансın жүрөгүңөн, эл үчүн тиге туруп, намыс жансın жүрөгүңөн, эл үчүн тиге туруп, эл үчүн тиге туруп.